Бүгүн Казакстанда мамлекеттик символдар күнү. Борбор каладагы Атамекен этно-мемориалдык комплексинде мамлекеттик тууну көтөрүү аземи болуп өттү. Ага президент Касым-Жомарт Токаев катышты. Мамлекет башчысы бул өлкө үчүн абдан маанилүү майрам экенин белгиледи. Ол рәміздері тәуелсіздігіміздің киелі бой тумары. Ел таңба, ту. Улуттун символдары эгемендүүлүгүбүздүн ыйык тумары, герб, желек жана гимн, туруктуу мамлекеттүүлүктүн символу. Биздин ыйык белгилерибиз Казакстанды эгемендүү өлкө жана эл экендигин жер жүзүнө айгинелейт. Байрагы бийик өлкөнүн руху бийик болот. Ошондуктан жыл сайын ушул майрамдын урматына көк желегибизди бийик көтөрөбүз. Сондуктан биз осы мейрамга орай жыл сайын көк туымызды бийикке көтеремиз. Мамлекет башчысынын айтымында учурда көк желектин кадыр баркы дүйнө жүзүнө таанылууда. Биздин желек Бириккен Улуттар уюмунун төрүндө турат. Аны биздин альпинисттер жер шаарынын эң бийик чокуларына алып чыгышкан. Биздин спортчулар бир нече жолу желбиретти деп баса белгиледи. Быйыл жауынгерлерimiz битимгерлик миссиясын көк байрактын астында туңгуш рет Бул жылы жоокерлерибиз биринчи жолу көк желек астында тынчтык орнотуу миссиясын аткарышты. Жарандарыбыздын, мамлекетибиздин мындай жетишкендиктери Казакстан кубаттуу жана жаратман өлкө экендигин тастыктайт. Мамлекеттик символдар өлкөнүн сыймыгы. Биздин герб, көк желек жана гимн ар бир жарандын жүрөгүндө өзгөчө орунду ээлейт. Көк туымыз бен ән уранымыз әр азаматтың жүрөгүнөн ерекше орун алады. Президент быйыл баш мыйзамдын кабыл алганына 30 жыл толоорун эске салды. Негизги мыйзам коом таянган негизги принциптерден турат. Касым-Жомарт Токаев Конституция аркылуу мыйзамдын жана тартиптин үстөмдүгүн камсыз кылган масштабтуу өзгөрүүлөр этап менен киргизилип жатканын кошумчалады. Ар кайсы этностордун өкүлдөрү көк желек астында ынтымактуу жашашат. Биримдигибизди сактап, бекемдей берсек биз бардык бийиктиктерди багындырабыз, деди президент. Улуттук коопсуздук комитетинин, коргоо, ички иштер жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин окуу жайларынын мыкты 14 бүтүрүүчүсү, Казакстан Республикасынын президентинин, куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысынын колунан офицердик наамдарды алышты. Кастерле туумузды Көк желегибизди ар дайым тик кармаңыздар. Мен буга ишенем. буга камил сенемин.